Assalamu алейкум достор, тарих болгон саякатыбызды улайбыз. Бүгүн мен сиздер менен Илья Репиндин Запорожцы деген сүрөтү менен баштайын деп турам. Сүрөткө көңүл бурабыз достор. Сүрөттү карасаңыздар, мына бул киши кимге окшош турат? Эми бүгүн ушул хохол деген сөздүн кайдан келип чыкканы жөнүндө кеп кылып бермекчимин. Кеттик достор. Албетте достор, бул сүрөттөгү кишилердин баш кийимине дагы бир аз көңүл буруп коюңуздар. Украинистерди ушу мезгилге чейин хохолдор деп келе жатат, бирок чындыгында хохолдор бул украинистер эмес. Украинада, Крымда жашаган, Кара деңиздин чегинде жашаган кыргыздын уруулары. Мисалы, Хазар каганаты, тарыхта айтылып келе жаткан половцы дегендер бул кыргыздар. Тарих өзгөрүлүп, буларды кыпчактар деп айтып келе жатат. Кыпчактар болсо кыргыз кайсак дегендей эле кыргыз кыпчак деп кыргыздын чоң уруулары. Анда эмесе достор, хохол деген сөзгө кайтып келсек, хохол деген сөз бул көкүл деген сөздөн келип чыккан. Бул сүрөттөрдү карасаңыздар бардыңыздар эле түшүнөсүздөр. Ушул көкүлдүн артынан хохол деген сөз келип чыккан. Эң негизгиси кыргыз тили көп өзгөрүүлөргө дуушар болгон десек жаңылышпайбыз. Себеби хуну дегендер бул күн империясы. Кыргыздарды илгери кыргыздар деп айткан, ошондон азыркыга чейин хахас туугандарыбыз пайда болуп олтурат. Айта берсек мындай мисалдар көп. Кээ бир досторубуздун мындай видеолорго маанайы бузулуп, давлениеси көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Анда эмесе ишенбегендерге кийинки видеону сунуштайбыз. Потомок запорожских казаков, которые в свою очередь являются потомками тюрков, древних киргизов, которые ходили к последнему морю. Часть осталась в Европе, до сих пор живут, сохранив культуру, сохранив традиции, сохранив веру изначальную древних киргизов. Часть спустилась в Запорожье, осталась. Мои предки жили в Запорожье, после разгрома запорожского войска переселились в Полтавщину. С Полтавщины уже переселились на Дальний Восток, и я уже приехал на родину предков. Седьмой прадед, звали его Каракичан. Ну, в процессе ассимиляции женились, замуж выходили. Конечно, я не очень похож на киргиза, но стараюсь сохранять традиции древние, кайсаков, казаков, киргизов.